коррупцияның уйыған уйығы жоғарғы кеңеш. Мен эмне үчүн соодагерлер деп атам. Булар сырттан карашат, коррупционерлерди издейт. Мына 3 депутат, 4 депутат биригип отуруп, сырттан келген унга бажы төлөмүн алып салышты. Натыйжада кыргыз казынасы 860 миллион жабыр тартты. 840, мына 840 миллион жабыр тартты. Өзүнүн арасында турган депутаттарды камаш керек биринчи кезекте. Булар эбегейсиз каттуу зыян келтиришти. Коррупция деген бул мыйзам жазып атканда башталат. Адилет мырза билет, коррупция ошол мыйзам ыңгайлаштырылып жазылат. Ошо арасында отурган 3-4 депутаттын кызыкчылыгы үчүн сода да бул, сода менен. Башка бирөө бөтөн жетекчилер 5.000 сом, 10.000 сом акча алып койсо, ызылдап жатып калышат. Өзлөрү миллиарддаган акчаларга мыйзам жазып, акырын эч нерсе билбегендей болуп отурушат. Натыйжада бүтүндөй буудай өндүрүүчүлөрдүн ырысын кыйды. Кыргызстанда бүгүн өз алдынча эгемен буудай өндүрүүчүлөрдүн классын таптакыр жооп салышты. Мен бул азыркы факт менен айткан, азыркы фактыга мен толугу менен кошулам. Адахан Кимсамович айткан азыркы маселе туура бул тарыхта орун алган. Бирок ошондо кабыл алып атканда жалгыз 3 окууда мен карама каршы турган. Бирок бунун депутаттары эмес. Жалгыз мен каршы чыкканда Бенжи Топаев деген депутаттан да окугам да мен. Жок, караңыз. Ошол мен алып келип 31 декабрда 3 окуудан өткөн, 3 окуудан өткөн 640 миң. Бирок өкмөт эмнелигин. Темир Сариевке мен 2 окууда айтканда мен керт баш менен жооп берем деп койгон. Бирок кийин мага айткан суранган деп. Коллегалары сурап. Сатта кеткен жокмун, басыпта кеткен жокмун дегендерге биз көрүп атабыз. Бир гана аял бүгүнкү күндө Атамбаевдин талабын алып чакырып атат. Башка жигиттерди көргөн жокмун. Тилекке каршы ар бир келген президент ойлойт да, мен көпкө чейин турам, могул тургандардын баары мокурайып, менин балдарымдай кылып кызмат кылып берет. Жок. Жок айлана. Бутуң үзөңгүдөн тайды дегенче жаныңда ким калган? Бүгүн Атамбаевдин жагдайы ошондой, тагдыры да ошондой. Мен жаңылыктырмын дегеним менен бул жаңылыштык бүтүндөй мамлекетке доо кетирди. Бул жаңылыштык бүтүндөй мамлекеттин элдин шайлоого болгон ишенимине доо кетирди. Мына айтпады эле бир тыйын кошпой келдим деп атпайбы? Балашка билбейт го буларга ошо партия үчүн канча акча кеткен деп айтпады эле. Булар билбейт да. Кейлери баягы чоң жетекчилерибиз бар деп атпайбы? Жетекчилери узностой болуп келишкен. Мен жанагы 2008-жылы төрага болуп туруп айткам. Ак жолдун депутаттарына мен силерден айырмаланып узмос топпой келгенмин. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн убагында иштейт. Кеткенден кийин тепкилегенге бардыгы маш. Ошондуктан жана кечээ айтып атканым, бүгүн Атамбаевди коргойм деген СДПКнын эр жүрөк азаматтарын көргөн жокмун. Себеп коргош бүгүнкү күндө аларга коркунучтуу. Кыргызстанда өнөкөткө айланган кимди жек көрүп калса бийлик Мадумаровду ошого кошо коет. 10 жыл кыйкырып келишти Бакиев ичинде. Эми актуалдуулугу кеттиби? Эми бүгүнкү күндө ким болуп калды? Атамбаев. Эми буга жармаштырыш керек болду. Мен Атамбаев менен өзүм менен турмак, телефон менен да сүйлөшө элек. Мына күн сайын кирип жүргөн азаматтар бар го, билишет. Ошондуктан жанагы кошулуп кетиптир, тигинде болуп кетти, мындай болуп кетти. Алар өздөрүнүн бийиктигинен карашат да. Себеп өздөрү ошондой. Эмнеге эки саясатчынын атын атады? Эки саясатчынын алдындагы жоопкерчилиги көбүрөөк. Биздин добуштар аябагандай каттуу уурдалган. Биринчиден, экинчиден адилетсиз күрөш жүргүзгөн. Өтө жаман каттуу адилетсиз күрөш жүргүзгөн. Бабанов барабы, Мадумаров барабы, ким барбасын, эгер Сооронбайдан башка киши жыйын өткөрүп аткан болсо, ошондо тийиштүү жетекчилерге буйрукту берип, каттуу жазага алып. Биз барган жерге эл топтолбош керек. Милицияларга ушундай команда берилген, жыйын өткөрө турган жерлерге чейин машиналардын баарын тизип койгон учурлары. Ошондуктан кечээки кайгыруусу мен түшүнөм. Ушу кезинде аябагында каттуу адилетсиздик жасады деген сыяктуу. Анан мени тигиге кошуп буга кошкондо, жанагы айтып аткандай мен өзүм туруктуу позициям бар. Ар бир азамат мага сын тагыш үчүн 25 жыл каккан казыктай турган жеринен кыймылдабаган саясатчы болуп ал, андан кийин келип мени менен сүйлөш.